Кошулуп кеттим бүт ушул жогоруда айтылган Айбек Тураталиевич тарабынан сөздөргө жана мен дагы мыйзамды баягы юрист катары карап чыктым. Мен дагы бир кошумча сунуштарым бар. Бул ким көзөмөл жүргүзөт ушул мыйзамдын аткарылуусуна. Ошону жазылбай калыптыр да точно механизм кылып жазбасак, кайсы орган, ким көзөмөл жүргүзөт, ал органдын кандай ыйгарым укуктары болот көзөмөл жүргүзүүдө, ошол малды союлганын ким текшерет, кандай болот, ким аны чакырып алып ошо адамдардан түшүнүк катты алат, мисалы да. Себеби ички иштер органдарынын ыйгарым укуктарына мындай нерселер кирбейт. Бул баягы общественный порядоктун нарушениясына кирбейт да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ушул жерде катуу иштеп чыгышыбыз керек. Ошондо кыйла тартипке салынат. Анан кийин мен ойлойм, өтө туура айыл өкмөттөрдү жана акимдерди, азыр эми мына президентибиз дагы указ чыгарды, акимдерге, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жүктөшүбүз керек. Аларды ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, ошондо биз тарта алабыз бир жоопкерчиликке. Закон о муниципальной службе, о государственной службе, ушул мыйзамдарга алып келип туруп, аларды тартсак болот да, өзүнүн немесин аткарбай атат, милдеттерин деп туруп, ал үчүн аларды милдеттендиришибиз керек бул жерде. Себеби эл чынында эле колдойт, бирок башына түшкөндө ар түрдүү туугандар, ар ким кеңеш берет, сиздер билесиздер да, биз кыргызбыз, баягы бул оңой эле келип туруп, психология биздики өзгөрүп кетпейт. Ошон үчүн механизмди караганда түшүндүрүшүбүз керек элибизге. Биз көчмөн эл болгонбуз. Көчмөн эл болгондуктан ат менен бир айылдан, бир башка региондон келгенде аларга сөзсүз союлуш керек болгон. Алар даже ошол жерде калыш керек болгон бир күнгө. Ошондуктан бул практически применение болгон да илгери. Бул ошо көчмөн элдин арга жоктон ошол келген конокторун узатууга каралган чаралар болгон. Азыр андай самолет менен учуп барат, кетет, машина менен барат, кетет. Башка мына туура айтат аксакалыбыз Эрмабат ака, биз деле баягы жашап атпайбызбы, ошол эле өзбек калкы, ошол эле татар калкы, алар андай биздекиндей чыгаша кылбайт. Ошол эле мусулман эл, алар деле өзүнүн салттары бар. Ошондуктан биз баягы аша чапканды оңойлук менен токтотуш өтө оор. Себеби мына ковид учурунда барыңар көрдүңөр, каалагандар кайра эле үйлөнүү тойлорун штрафтар төлөп коюп, эшигин бул жагынан жаптырып, кафелерди арт жагынан кирип өткөрүп атышпадыбы? Ошондой болуп, баягындай мына мыйзам наоборот туура айтат Айбек Тураталиевич, элди экиге бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде биз ошол механизм жакшы ойлоп чыксак, анан кийин чынында эле Улукбек Зулпукарович өтө чоң маселени көтөргөнсүз, сизге чоң рахмат. Ушул мыйзам биздин элибизге пайда алып келсин деп тилейбиз. Чоң рахмат сизге.